Планетанын эң ири жабык суусу Каспий деңизи. Анын жээги 5 мамлекет аркылуу өтөт жана жээгинде уникалдуу, табышмактуу жана тарыхка чейинки жаныбарлардын түрлөрү жашайт. Жакынкы чыгыштын жаратылышы тоо чокуларынан талаага, чөлдөрдөн сазга чейинки ар кандай ландшафттар бул цивилизациянын өзгөчө бешиги. Дүйнө бойлой көрсөтүүсүндө 4 тарабы төп келишкен. Өзгөчө Каспий тууралуу айтып беребиз. Каспий суусу агып чыкпаган, көлөмү боюнча эң ири жабык, түбү океандык типтеги жер кыртышынан пайда болгон деңиз. Европа менен Азиянын кошулган жеринде жайгашкан. Суусунда туздун көлөмү океанга салыштырмалуу 3 эсеге аз. 2009 жылдагы маалыматтар боюнча дүйнөлүк океандын деңгээлинен 27,16 метр төмөн. Учурда Каспий деңизинин аянты болжол менен 390 000 чарчы квадрат, максималдуу тереңдиги 1025 метр. Каспийге 130 дарыя куюп, анын 9-унда дельта сымал дарыялары бар. Деңизге куюлган ири дарыялар Волга, Терек, Сулак, Самур, Урал, Эмба, Кура, Атрек, Сефедрут. Физикалык географиялык шарттарга ылайык Каспий деңизи шарттуу түрдө 3 бөлүккө бөлүнөт. Түндүк Каспий деңиз аймагынын 25%, Орто Каспий 36%, Түштүк Каспий 39% түзөт. Жээктери негизинен жапыс жана тегиз. Түндүк бөлүгүндө жээк тилкесин Волга жана Урал дельталарынын арыктары жана аралдары кесип, жээктери саздак жана саздуу. Суунун бетин көп жерлерде калың токой каптап турат. Каспий деңизинин жээгине 5 мамлекет ээлик кылат. Казакстан түндүктө, түндүк чыгышта жана чыгышта жээк тилкесинин узундугу 2320 чакырымга жакын. Иран түштүктө, жээк тилкесинин узундугу 724 чакырым. Түркмөнстан түштүк чыгышта, жээк тилкесинин узундугу болжол менен 1200 чакырым. Россия батышта жана түштүк батышта, жээк тилкесинин узундугу болжол менен 695 чакырымды түзөт. Азербайжан түштүк батышта, жээк тилкесинин узундугу болжол менен 955 километрди түзөт. Апшерон жарым аралы Каспий деңизинин батыш жээгинде, Азербайжандын аймагында, Чоң Кавказдын түндүк чыгыш тарабында. Анын аймагында Баку жана Сумгайыт шаарлары жайгашкан. Мангылшак Каспий деңизинин чыгыш жээгинде, Казакстандын аймагында Актау шаары жайгашкан. Чыгыш жээкке жакын Кара Богаз көл туздуу көлү бар. Кара Богаз көл деңиздин булганычынын жана суунун туздуулугун жөнгө салуучунун ролун аткарат. Тарыхтын ар кандай мезгилдеринде Каспий деңизинде ар кандай уруулардын жана элдердин 70ке жакын аталышы болгон. Азербайжан менен Иранда Каспий деңизи азыркыга чейин Хазар же Мазандаран деңизи деп аталат. Каспий деңизиндеги суунун деңгээлинин термелүүсү акыркы 3000 жылдын ичинде 15 метрге жеткен. Археология жана жазма булактар боюнча Каспий деңизинин жогорку деңгээли 14-кылымдын башында катталган. Деңиз деңгээлин инструменталдык өлчөө жана анын термелүүсүнө системалык байкоо жүргүзүү 1837 жылдан бери жүргүзүлүп келе жатат. 1978 жылдан баштап суунун деңгээли жогорулап, 1995 жылы 26,7 метр деңгээлине жеткен. 96 жылдан баштап кайрадан төмөндөдү. Илимпоздор Каспий деңизинин суу деңгээлинин өзгөрүшүнүн себептерин климаттык, геологиялык жана антропогендик факторлор менен байланыштырышат. Деңиздин климаты түндүк бөлүгүндө континенттик, орто бөлүгүндө мээлүүн, түштүк бөлүгүндө субтропиктик. Кышында абанын орточо айлык температурасы түндүк бөлүгүндө -8ден -10, түштүк бөлүгүндө +8, +10, жайкысын 24-25 градуска чейин өзгөрүлөт. Эң жогорку температура чыгыш жээгинде 44 градуска чейин катталат. Жаан-чачындын жылдык орточо көлөмү 200 мм. Кургак чыгыш бөлүгүндө 90-100 мм, түштүк батыш субтропикалык жээктен 1700 мм чейин. Каспий деңизинин бетинен суунун буулануусу жылына болжол менен 1000 мм. Апшерон жарым аралынын аймагында жана түштүк Каспийдин чыгыш бөлүгүндө эң күчтүү буулануу жылына 1400 мм чейин жетет. Шамалдын жылдык орточо ылдамдыгы секундасына 3-7 метрге жетип, түндүк шамалдары басымдуулук кылат. Күз жана кыш айларында шамал күчөп, шамалдын ылдамдыгы секундасына 35ден 40 метрге чейин жетет.
Апшерон жарым аралы, Махачкала жана Дербанттын айланасында шамал көп. Ал эми жерде бийиктиги 11 метрге чейин эң жогорку толкун катталат. Каспий деңизиндеги суунун айлануусу агын суу жана шамал менен байланыштуу. Суулардын көпчүлүгү түндүк Каспийден киргендиктен түндүк агымдары басымдуулук кылат. Интенсивдүү түндүк агым суусун түндүк Каспийден батыш жээгин бойлой алып, Апшерон жарым аралына алып барат. Кирген суу эки тармакка бөлүнүп, бири батыш жээгин бойлой жылып, экинчиси чыгыш Каспийге кетет. Каспий деңизи жаныбарлар дүйнөсүнө бай. 1809 түрү катталган. Анын 415и омурткалуу жандыктар. Балыктардын 101 түрү катталган жана дүйнөдөгү осетр балыктарынын запастарынын көпчүлүгү, ошондой эле кара куш, сазан, шортан, алабуга сыяктуу таза суулардын балыктары Каспий деңизинде топтолгон. Каспий деңизи сазан, кефир, шпрат, кутум, чөп, лосось, алабуга, шортан балыктарына толгон. Ошондой эле деңиз сүт эмүүчүсү Каспий түлени жашайт. Каспий деңизинин жана анын жээгинин флорасы 728 түр менен көрсөтүлгөн. Аймакта өсүмдүктөрдүн ичинен балырлар басымдуулук кылат. Көк жашыл, диатомалар, кызыл күрөң жана башкалар. Гүлдөгөн өсүмдүктөрдөн зостера жана рупия. Өсүмдүктөр дүйнөсү негизинен неоген дооруна таандык, бирок кээ бир өсүмдүктөр Каспий деңизине адамдар тарабынан атайлап же кемелердин түбү аркылуу киргизилген. Каспий деңизинин батыш жээгиндеги табылгалар адамдар бул жерлерде болжол менен 2 миллион жыл мурун жашагандыгын көрсөтөт. Дарбакчай дарыясынын оозунан 600 000 жыл мурунку алгачкы палеолит дооруна таандык калдыктар табылган. Каспий деңизинин түштүк жээгиндеги Хуто өңкүрүнөн табылган буюмдар болсо, аймакта болжол менен 75 000 жыл мурун жашагандыгын көрсөтөт. Каспий деңизи жана анын жээгинде жашаган уруулар тууралуу алгачкы эскерүүлөр Геродотто кездешет. Болжол менен биздин заманга чейинки 5-2 кылымдарда Каспийдин жээгинде сактар жашаган. Кийинчерээк түрктөр отурукташкан мезгилде биздин замандын 4-5 кылымдарында аймакта талыш уруусу жашаган. Байыркы Ирандын кол жазмаларына ылайык орустар 9-10 кылымдарда Каспийде сүзүп жүрүшкөн. Орто кылымдарда хазарлар жана кыпчактар Каспий аймагынын тарыхында маанилүү ролду ойношкон. Чыңгыз хандын империясы түзүлгөндөн кийин түндүк жана түндүк чыгыш жээктери Жучинин башкаруусунда Алтын Ордого өткөн. Алтын Ордо кыйрагандан кийин Крым хандыгын, Ногой Ордосун жана Астрахан хандыгын каратып, бул аймактарга көзөмөлдүү Россия падышалыгы алган. Деңизде изилдөө биздин заманга чейин эле башталган. Биздин заманда чалгындоо иштери улантылып, токтоп, кайра жанданып отуруп, Совет бийлиги жаңы түзүлгөн алгачкы 10 жылдыкта Каспийден мунай табууга багытталган изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Каспий деңизинде көптөгөн мунай жана газ кендери иштетилет. Деңизде табылган мунай ресурстары болжол менен 10 миллиард тоннаны түзөт. Ал эми мунай жана газ суюктугунун жалпы ресурстары 18-20 миллиард тонна деп бааланат. Каспий деңизинде мунай өндүрүү 1820 жылы Бакунун жанындагы Апшерон жарым аралында биринчи мунай скважинасы бургулангандан кийин башталган. 19-кылымдын экинчи жарымында башка аймактарда өнөр жай көлөмүндө мунай өндүрүү уланган. 1949 жылы нефть таштарында алар биринчи жолу Каспий деңизинин түбүнөн мунай казып, ошол жылы көптөн күткөн нефть алынган. 2010 жылы Каспий деңизинин түндүгүндө калкып жүргөн муздан нефтини алуу башталган. Нефть жана газ өндүрүүдөн тышкары Каспий деңизинин жээгинен жана Каспий шельфинен туз, акиташ, таш, кум жана чопок казып алынат. Каспий деңизинин экологиялык көйгөйлөрү: мунай өндүрүүнүн жана аны ташуунун натыйжасында суунун булганышы, Волга жана Каспий деңизине коюлган башка дарыялардан булгоочу заттардын агымы, жээктеги шаарлардын жашоо тиричилигинен улам. Ошондой эле деңиздеги суунун көтөрүлүшүнөн улам айрым объектилерди каптаган суу жана деңиз азыктарына карата жырткычтык менен жасалган аңчылык себеп болууда. 21-кылымда буулануу ылдамдагандыктан деңиздеги суунун деңгээли 9-18 метрге чейин төмөндөйт деп болжолдонууда.